Достор, Россия-Украина согушу 2-дүйнөлүк согуштан да узакка созулчудай болуп жатат. Ал эми жоготуулары 1-дүйнөлүк согуштун алгачкы жылында Россия жоготкон адамдарга тең келе турган болуп турат. Айта турган болсок, 2-дүйнөлүк согуш СССР үчүн 4 жылга созулган. Ал эми 1-дүйнөлүк согушта тактап айтканда 1914-жыл ичинде Россия империясы болжол менен 1.200.000-ден 1.700.000-ге чейин адамын жоготкон. Азыр Россиянын бул согуштагы жоготуусу 1 миллиондон ашкан болушу мүмкүн деп айтылууда. Россия алгач басып киргенде олуттуу жылыш болгон. Бирок андан кийинки жылдары фронттогу жылуусу кескин түрдө акырындап кетти. Учурда Россиянын фронту алдыга жылмак мында турсун, аны кармап туруусу да кыйынга туруп жатат. Россиянын бул согушту каржылаган экономикасы согуштун 5-жылында андан чарчай баштагандай сезилип жатат. Бул сөз куру болбошу үчүн Россиянын акыркы аскердик аракеттери канчалык жай болуп жатканын фактылар менен карап көрөлү. Достор, башында эскертүү иретинде айта кетейин. Мен ал жагына да, бул жагына да тартпаймын. Бул жерде мен жөн гана фактыларга токтолуп, ошол боюнча өз оюмду жеткирүүгө аракет кылам. 2014-жылы Россия Украинанын аймагынын болжол менен 7%-ын көзөмөлгө алган. Мында Россия көп күч кетирген эмес. Жашыл формачандар киргенден көп өтпөй, аймакта референдум жүрүп, Крым Россияга өтүп кеткен. Андан кийин 2022-жылы Россия толук масштабта басып кирген. Бул басып кирүү атайын аскердик операция деп аталган. Басып киргендин алгачкы жумаларында Россия Украинанын дээрлик 27%-ын көзөмөлгө алган. Башында украиналык аскерлердин каршылыгы алсыз болгон. Бирок 2022-жылдын ноябрына келгенде украиндер жерлеринен орустарды артка кайтарууга жетишет. Ошондо Россия көзөмөлдөп турган аймактар 18%-га чейин түшүп кетет. Андан кийин 3,5 жылдык оор согушта Россиянын фронту дээрлик жылган эмес. Ошол 3,5 жыл ичи Россия болгону 1,5% гана аймакты басып ала алган. Бирок бул аймакты басып алуу үчүн Россия экономикалык жана аскердик жактан аябай чоң зыянга учурады. Албетте Украинанын дагы жоготуусу чоң. Бирок кыска убакытта бул согушту бүтүрчүдөй болгон Россия үчүн бул каршылык күтүлгүс болду. Так эмес маалыматтар боюнча Россия 3,5 жыл ичинде кошумча ушул аймакты алуу үчүн 1 миллиондон ашык аскери өлгөн же жарадар болгону айтылууда. Башкача айтканда, аскер курагындагы эркектердин жалпы санынын болжол менен 3%-ы өлгөн же жарадар болгон дегенди билдирет. Бул чынында абдан чоң сан. Бирок эскерте кетчү нерсе, согуш убагында сандарды так аныктап айтуу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул болжолдуу сандар десек болот. Ал эми Украинанын маалыматтарында 2022-жылдын башынан бери Россия ай сайын 35.000 аскерин жоготууда деп жазат. Албетте Украина ашырып жазып жаткан болушу дагы мүмкүн. Бирок эгер бул маалымат чын болсо, анда бул абдан чоң жоготуу болуп эсептелет. Теперь несколько важных. Бул канчалык оор жоготуу экенин кыскача түшүндүрө кетейин. Мисалы, 2024-2025 жылдар аралыгында айына 23.000 аскер жоготуу болгон деп айтылат. Бирок фронтко андан көп 35.000 аскерди чакыра алган. Бирок 2026-жылы ай сайын жоготуулар 35.000-ге жеткенде, анын ордун толтуруучу жаңы адамдарды табуу кыйындай баштады. Ошентип согуш башталгандан бери биринчи жолу Россия бул согуштагы жоготууларын толуктап жетише албай калган. Украинадагы жоготуулар сан жагынан азыраак болсо да, демографиялык жактан андан да оор абалда. Стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борборунун маалыматы боюнча, согуш башталгандан бери Украинанын өлгөн жана жарадар болгон аскерлеринин саны болжол менен 600.000-ге жеткен. Бул орус жоготууларынын жарымына гана барабар. Бирок Украинада согушка жарамдуу эркектердин саны абдан аз. Алардын саны калктын дээрлик 7%-ын гана түзөт. Ал эми Орусияда бул көрсөткүч болжол менен 3%. Эксперттердин айтымында дал ушул айырманы Россия согуштан чарчатуу ыкмасы катары тандап алган. Башкача айтканда, фронтто алдыга жылбаса дагы Украина аскерин ошол жерде азайтып, элин согуштан тажатуу болуп эсептелген.
Россиянын калкы жана ресурстары салыштырмалуу көп болгондуктан алар сан жагынан чоң жоготууларга чыдай алмак. Россиянын эсеби боюнча Украина акыры бир күнү аскер санын толуктай албай, биринчи болуп кыйрайт деп үмүттөнгөн болушу мүмкүн. Ошондуктан алар жоготуулар канчалык көп болгонуна карабастан согушту улантууга даяр болушкан. Бирок эми Кремлдин алдында башка көйгөй пайда болгонсуп жатат. Анткени согуш канчалык узакка созулган сайын Украина гана эмес, Россия дагы барган сайын көбүрөөк зыян тартып жатат. Башында 3 күн ичи бүтчүдөй болгон атайын аскердик операция 2026 жылдын орто ченинде 1500 күндөн ашып кетип жатат. Бул көрсөткүч СССР менен Германия ортосундагы экинчи дүйнөлүк согуштун узактыгынан да ашып кетти дегенди билдирет. Эгер Россия максатына жетүү үчүн 2024-2025 жылдагыдай темп менен алдыга жылса, анда Донбасс аймагын толугу менен басып алыш үчүн дагы 2-3 жыл керек болот. Мындай болсо согуш 28 же 29 жылга чейин узарат. Ал эми Донбассты алуу Кремлдин эң негизги максаты болуп саналат. Президент Путин Россиянын армиясына бул максатты 2026 жылдын аягына чейин аткарууну буйруган. Бирок Украинанын коргонуусу мурдагыдан дагы бекемделип, шаарлары абдан катуу коргонуп жатат. Мындан да жаманы, Украина коргонуп гана тим болбостон, Россиянын шаарларына алыстан туруп чабуул жасап жатат. Керек болсо Россия басып алган айрым шаарлардан орустарды чегиндирүүгө да жетишип жатат. Согушту изилдөө институтунун маалыматына ылайык, 2024 жылдын декабрынан 2025 жылдын майына чейин 516 чарчы чакырым аймакты басып алган. Ал эми ошол эле мезгилде 26 жылы алар 280 чарчы чакырым аймагынан ажырап калышкан. Ошондой эле фронттун дээрлик бардык бөлүктөрүндө орус чабуулдары кармалып турат. Ошондуктан Россиянын Донбассты 2026 жылдын аягына чейин басып алуу планы ишке ашпачудай болуп турат. Балким Россиянын жашыруун темирдей бекем стратегиясы бардыр. Бирок ачык булактарга чыккан маалыматтарга таянсак, Россиянын экономикалык жана коомдук абалы абдан оорлоп кеткен. Ал эми согуштун статистикасын картадан карасак, орус фронту олуттуу алдыга жыла албай калган. Өзүңүздөр байкагандай ушул көрүнүш канча жылдан бери өзгөргөн жок. Ооба, бул фронт бери дегенде 2000 чакырымды түзөт. Эгер Россиянын күчү мурдагыдай болгондо, бир жагынан болбосо дагы бир жагынан жылышы мүмкүн эле. Мындан тышкары калктын картайып бара жатышы жана жумушчу күчтөрдүн жетишсиздиги жаңы көйгөйлөрдү жаратууда. Армияга дагы, аскердик заводторго дагы адамдар керек. Бул согуш уланган сайын бул көйгөйлөр дагы күчөйт. Согуш узарып жатат. Интернет жана маалымат каражаттарына көзөмөл күчөп жатат. Мунун баары Путиндин кадырына таасир берүүдө. Ал тургай мамлекеттик сурамжылоолордун маалыматына ылайык, Путиндин рейтинги 65,6% чейин түшкөн. Салыштыруу үчүн айта турган болсок, атайын аскердик операция башталганга чейин 77,8% болгон. Ал эми буга чейин көп жылдар бою анын рейтинги 80%дан түшкөн эмес. Согуш уланган сайын Украина жаңы тажрыйба алып, жаңы стратегияларды ийгиликтүү колдонуп жатат. 2025 жылдын март айында Зеленский атайын кайрылуу жасап, мындай деген: "Согуш Россиядан келген. Демек согуш Россияга кайра кайтуусу керек. Тынчтыкка аларды мажбурлоо керек. Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн басым дал ошолорго жасалышы керек." Ошондон бери Украина мурдагыдай чоң чабуулдарды жүргүзүүнү дээрлик токтотту. Анын ордуна Украина алыстан туруп, орус экономикасына жана коомдук маанайга сокку урууга аракет кылууда. 2024 жылы Авдеевка шаары кулагандан кийин Украина оор абалга туш болгон. Артиллериялык ок-дарылар жетпей, АКШдан келчү жардам да кечигип жаткан. Ошондуктан украиндер FPV дрондорду массалык түрдө чыгара башташкан. Натыйжада фронттун бүтүндөй сызыгы дрондор менен капталган. Бүгүн фронттун жүздөгөн чакырым тилкелеринде абада дайыма байкоочу жана чабуучу дрондор учуп жүрөт. Дээрлик ар бир метр көзөмөлдөнөт. Ошондуктан мурдагыдай чоң классикалык чабуулдарды жасоонун пайдасы аз болуп калды.
Украина кыска аралыктагы FPV дрондор менен гана чектелген жок. Алар орто аралыктагы жана алыскы аралыктагы дрондорду да активдүү колдоно баштады. Мисалы, орто аралыктагы дрондордун учуу аралыгы 300 чакырымга чейин жетет. Украина бул дрондорду орус армиясынын камсыздоо системасына сокку уруу үчүн колдонууда. Алар ок дары кампаларын, күйүүчү май кампаларын, аскердик техникалар топтолгон жайларды, радарларды, абадан коргонуу системаларын, дрон сактоочу кампаларды, негизги жолдор жана логистикалык түйүндөрдү бутага алууда. Натыйжада ондогон жүк ташуучу унаалар жок кылынган. Бул машиналар фронтко ок дары, күйүүчү май, запастык бөлүктөрдү, кошумча аскер күчтөрүн ташып бара жаткандар болгон. Бирок аларды фронтко жеткирбей Украин дрондору талкалап жатат. Россия мындай чабуулдардан коргонуу үчүн торлорду тартып жатат. Бирок эң чоң сокку фронтто эмес, Россиянын өз аймагына жасалууда. Украина азыр алыска учкан дрондор жана ракеталар аркылуу Россиянын экономикасын бутага алып жатат. Айрым соккулар 1750 чакырымга чейин жетип барууда. Бул көрүнүш Украина согуш башталгандан берки сокку уруу аралыгын чоңойта алганын билдирет. 2026 жылдын 18-июнунда Украина Москва жана Москва облусуна жүздөгөн дрондор менен чабуул жасаган. Москва мэри Сергей Собянин абадан коргонуу күчтөрү 194 дронду атып түшүргөнүн билдирген. Айрым дрондор ПВОну ашып өтүп, Капотня районундагы мунай заводуна жетип түшкөн. Мына бул жерде соккудан мунай кампасынын капкагы ыргып кеткенин көрүүгө болот. Бул гана эмес, Москва облусунда көп кабаттуу үйлөргө, соода борборлоруна жана башка объекттерге дрон түшкөн. Бул чабуулдан кийин Москвадагы негизги аэропорттордун ишине убактылуу чектөөлөр киргизилип, жүздөгөн каттамдар токтотулган. Мындан мурун Кара деңиз жээгиндеги ири мунай терминалына сокку жасалган болчу. Соккудан өрт чыгып, миңдеген тонна мунай деңизге төгүлгөн. Кара түтүн ондогон чакырымга чейин көрүнгөн. Азыр Украинанын соккулары Санкт-Петербургдан тартып, Москвага, Кавказга чейин жетип жатат. 2026 жылдын февраль айына чейин Россия оккупацияланган аймактарга миңдеген Starlink жабдыктарын жашыруун алып кирген. Бул жабдыктар аркылуу алар аскердик байланыш жүргүзүшкөн, дрондорду башкарган, маалымат алмашкан. Бирок Украина өкмөтү SpaceX менен кызматташып, бул терминалдарды блоктоп таштаган. Натыйжада көптөгөн дрон операторлору мурдагы спутник байланыштын ордуна кадимки антенналарды колдонууга аргасыз болушту. Мындай антенналарды жок кылуу украиналык күчтөр үчүн оңойго турат. Ошол эле учурда Европадагы Россия менен мамилеси жакшы болгон Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан шайлоодо жеңилип калды. Анын ордуна Петер Magyar бийликке келип, Европалык биримдиктин Украинага бөлө турган 90 миллиард евролук жардам пакетине коюлган ветону алып салууга даяр экенин билдирди. Натыйжада Украина кошумча ири каржылык жардам алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Мындан тышкары Украина батыш өлкөлөрү менен аскердик кызматташтыгында тереңдетип жатат. Мисалы, Германия менен биргеликте жасалма интеллект колдонулган жаңы дрондорду чыгарууда. Англия менен согуштук дрон өндүрүү долбоору жүрүүдө. Дания менен ракеталык күйүүчү май өндүрүү боюнча кызматташуу кеңейүүдө. Азыр батыш өлкөлөрү Украина менен жөн гана союздаш болбостон, келечектеги согуштук тажрыйба алмаша турган кызматташ болууга баратат. Мындай шартта батыш өлкөлөрү үчүн жардамды толугу менен токтотуу барган сайын кыйын болуп баратат. Азыр президент Путин үчүн согуштан чыгуунун эки жолу тургансый. Биринчи жол азыркы фронт сызыгына жакын шарттар менен ок атышууну токтотууга аракет кылуу. Мындай чечим жеңил болушу мүмкүн, бирок саясий көз караш менен караганда мүмкүн эмес. Анткени Кремль согуш башталгандан бери Донбасс аймагын толугу менен басып алуу негизги максат экенин айтып келет. Эгер согуш азыркы чек арага жакын абалда токтосо, анда бул максат толугу менен аткарылбай калат. Мындай чечимге Украина дагы макул болбой коюшу мүмкүн. Экинчи жол согушту дагы күчөтүү, тактап айтканда жаңы жалпы мобилизация жарыялоо. Бирок бул чечим өтө кооптуу. Анткени буга чейин 2022 жылдын сентябрында бир гана жолу жалпы мобилизация жарыяланган. Ошол учурда 300 000 адам мобилизацияланган. Натыйжада 100 000 айрым эсептөөлөр боюнча миллиондогон орус жараны чет өлкөгө чыгып кеткен.
көпчүлүгү аскердик чакыруудан качууга аракет кылышкан. Мобилизация орус коомунда абдан терс кабыл алынган. Азыр болсо кырдаал мурдагыдан да татаал. Жалпылап айтканда эки тарап тең абдан оор абалда. Украинанын айыл кыштактары талкаланып жатат. Согушка жарамдуу эркектердин саны эки тарапта тең күн санап азайып жатат. Ансыз да кризиске батып турган калктын өсүүсү ого бетер түшүп кетип жатат. Бир тарабы жерин алдыргысы келбесе, экинчи тарап ушунча жыл аскердик, экономикалык зыянга учурап, бутту тушаган санкцияларга туш болуп, согуштан жөн эле чыгып кеткиси келбей жатат. Айтор, согуштун качан бүтөрү дагы деле туман. Достор, бул мен окуп көрүп чыккан маалыматтардын топтомунун жыйынтыгы. Мындайча айтканда конспектиленген менин оюм. Ката болушу толук ыктымал. Анткени бул менин түшүнүгүмө таянып жазылган маалыматтар. Сиздер кандай ойлойсуздар? Президент Путин Донбассты толугу менен басып алуу үчүн жаңы мобилизацияга барып, чоң саясий тобокелчиликке барабы? Же болбосо кандайдыр бир ок атышууну токтотуу келишимине аракет кылабы? Бул боюнча оюңузду комментарийден күтөм. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Айтмакчы, каналга жазылып катталганды унутпаңыздар. Анткени бул кийинки видеолорду чыгарууга бизге дем берет.